Кийинки жерде айтып турган болсок, бул D1 лактары. D1 лактарын аябай жакшы көрөм, но меня удивило и порадовало азыркы лактар мурункудай вот мындай чоң болуп келсе, азыр мындай кичинекей болуп келип атат, потому что чоңун алганда мен боюнуп бүткөнгө чейин эле свети надоедало, либо катыйып, томпоюп калат эле. А биздин D1 лактары менин колумда 2 жума жөн эле кармалат да, то есть вот красивый, биринчиден уход берет, то есть кечке лакты кое берсең дагы мындай желтый эмелерди чыгарбайт да колуңда, жакшысы. Она быстро сушится, да, но единственный минус болчу, что они большие, и мен түгөткөнгө чейин эле катып в течение 1 жыл, 1,5 жылдан бери они портятся, да. Мондай маленький болгондо постоянно я могу брать, менять, там мен коюп бүткөнгө чейин эле они сами заканчиваются. Анан менин уникальности бул лактын щеточкасы большой. За счет этого очень удобно красить. То есть обычно лактарный щеточкасы маленький болот, и несколько раз приходится красить это. А муну алганда эле бир слой менен эле интересный койсо болот, очень удобный и быстро сохнет. Анан иногда бывает 2-3 слой коем мен лактымда густой болуш үчүн, но не люблю ждать пока лагым катып калышына чейин күтүү өтө кыйын да, то есть пока она высохнет. Анан бизде мондай сонун продукт бар, мурун алып колдонгон элем. Хочу заново приобрести бул эмени сушка, да, то есть канча слой коюп туруп эле үстүнө лактын үстүнө коюп койсоң, как будто шылак гель лактай болуп эле көрүнөт, финиш да такой, но быстро высыхает лак колуңуздан. Анан бул лактын эң жакшысы вот кандай десем, мындай обычно болот го, бир жума жүргөндөн кийин обычно лактарды мынтип мындай сынып баштайт го, трещина берипчи. Хоть 2 недели колунда болсун, такого не замечаю.